Кудайдын чакырыгы 29 апрель. Кудайдын сөзүн аткаруу. Бул өтө таанымал, жаң эмес, бирок өтө маанилүү чындык. Кудайдын сөзүн угуп, жана аны жашоосунда аткарып жашаган адамды Кудайдын сөзү акылдуу адам дейт. Ал эми угуп, бирок аткарбаган адамды акылсыз адам дейт. Мындай адам акыры сөзсүз кулайт жана чоң кыйроого учурайт. Ар бирибиз өзүбүздүн ичибизде билебиз. Мен аткаруучу акылдуу адаммынбы, же аткарбаган акылсыз адаммынбы? Уурдаба, жакының менен тынчтыкта бол, ата-энеңди сыйла, бирөөнүкүн каалаба. Күйөөлөр, аялыңарды сүйгүлө. Аялдар, күйөөңөргө баш ийгиле. Жана башка күнүмдүк жашообузда аткара жүрчү Кудайдын осуяттары. Кудайдын сөзүндө жашообуздун ар бир кырдаалына насаат бар. Биздин жүрөгүбүз аларды аткарып жашаганга бурулганбы? Бизге жаккан жерлерин гана эмес, баардыгын. Ыйык жазуудан биз Кудайдын эркин билип, сөзүн билип туруп аткарбай, алардын аягы эмне болгон тууралуу мисалдарды окуйбуз. Адам ата жебе деген нерсени жеп, аягы баардык адамзат үчүн каргыш болду. Дагы бир мисал. Саул падыша Кудайга тил албастык кылды. Ошондо Шамуэл кайгыруу менен келип мындай деген: эмне үчүн сен Теңирдин тилин албай, олжого жутунуп, Теңирдин алдында жаман иш кылдың? Сен Теңирдин сөзүн четке каккандыктан, ал да сени четке какты. Өтө коркунучтуу сөздөр. Кудай Нундун уулу Жашияга айткан сөзү бар. Ал сөздөр биз үчүн да өтө маанилүү. Бул мыйзам китебинде жазылгандар оозуңдан түшпөсүн. Анда жазылгандардын баардыгын так аткарыш үчүн алар жөнүндө күнү түнү ой жүгүрт. Ошондо сен өз жолдоруңда ийгиликке жетишесиң жана акылмандуулук менен иш кыласың. Жүрөгүбүз Кудайдын сөзүн окуп, аткарууга бурулса экен.